Al-jannatu tahda aqdamil ummahat. 5 enelerdin tamanının астында. Ар бирибиздин бул дүнүйөгө келгенде кыргызы да, өзбөгү да, орусу да, дунганы да, тажиги да, ар бир элдин, ар бир наристенин дүнүйөгө келгенде биринчи сүйлөгөн сөзү эне деп тилибиз чыгат. Апаке деп биринчи сүйлөгөн сөзүбүз эң таттуу сөз. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, сиздер менен биргеликте эненин хакы жөнүндө, эненин ыйыктыгы жөнүндө, же болбосо бүгүнкү жума баянына кирүүдөн мурда мага бир аз уруксат берсеңер, телефондорду өчүрүп койсоңор. Мен ушул ыйык минбарда туруп, жаратканга жалбарып, энем үчүн Аллах Тааладан жалбарып бир дуа кылсам, барыңара белгилүү болгондой, мени тарбия кылып өстүргөн, ак сүтүн берген энем Рамазандын 30-ында каза болду, айт күнү койдук. Чын жүрөгүмдөн жаратканга жалбарып дуа кылам, энеке, Аллах Тааланын фазылынан кийин, Алланын ийгилигинен кийин, жараткан Аллах Табарак ва Тааланын ийгилигинен кийин, бүгүн мен ушул жерде тура турган болсом, албетте атам, андан кийин энемдин чоң аракеттери, алкыш баталары бар. Аллага миң шүгүр кылсам, Аллах Таалага шүгүр кылгандан кийин, мен ак сүтүн берген энеге өтө карызмын. Канча амал кылбайын, канча дуа кылбайын, силер да мени менен биргеликте канча дуа кылсаң, канча аракет кылсаң, канча сооп иш кылсаң, канча садака кылсак, канча кайрымдуулук кылсак, энелердин ак сүтүн эч качан актай албайбыз. Энелердин кызматын эч качан актай албайбыз. Энекем, мен эч качан унутпаймын. Мен үчүн сенин да энең, сенин да энең. Сен үчүн канчалаган түндөлөр түнү менен уктабастан, күндүздөрү сен үчүн канча кыйналып, унутпайм эч качан, урматтуу мусулман бир тууган. Сен да унутпа, элестет. Дасторконго отурган кезде 6 бир туугансыңбы, 4 бир туугансыңбы, 5 бир туугансыңбы? Энекең эң таттуу, эң жакшынакай тамагын өзүн жебестен силер менен бизге узатчу беле. Урматтуу мусулман бир тууган, эң таттуун, эң жакшысын, нандын жумшагын, тамактын таттуусун, же тамактын арасында этти өзү жебестен силерге узатылы. Биз чоңоюп калгандан кийин да кээде энелер каарыган болсо, сен неберелүү болуп, чоңоюп 40-50-ге кирсең да, дасторкондогу эң жакшы тамакты алып, оозуңа салганын унутпайсың. Мен бул күндөрдү эч качан унута албайм. Урматтуу мусулман бир тууган, 8-чи классты бүтүп, окууга жөнөгөн кезде көздөрүндөгү мөлтүрөгөн жаш агып, эне үчүн өтө таттуу ар бир баласы. Бирок окууга жөнөткөн кездери тамеки алып, курт кармап, пыла курт, шал эгип, килем кылып, тыйын тыпырын жыйнап, шу балам чочун жерде кыйналбаса, жакшы окуса, жакшы жесе, жакшы кийим кийсе деп. Урматтуу мусулман бир тууган, менин апам Оксфорд же Гарвард университетинде же Ломоносов университетте окуган жок. 4 жашында жетим калган. 4 тамгадан болгон, атын жаза албайт эле. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, бизге ушундай тарбия берди. Кээде Египеттен башкадан кат жазган кезде катыбызды кучактап алып, үйгө ким келсе, баламдын катын окуп берчи. Ар кимге жалынат экен. Катты кучактап алып ыйлайт. Балким Египетте 7 жыл окуп келгенден кийин карып, картайып калыптыр. Көздөрү жакшы көрбөй, мурдагы күчү жок, башкасы жок. Бирок сенин да ата-энең элестеткин, сен үчүн, биз үчүн белиндеги, күчүндөгү колун аябастан карыды, картайды. Мен ошол күндөрү кичинекей кезимде шүкүр деп коет эле айылдагылар. Эркелеткен шүкүлө деп коет эле. Бүгүн Устаз Абдушакур, кээ бирлер Шайх Абдушакур дейт.
Егер мен бүгін ұстаз болған болсам, егер бүгін мен шайх болған болсам, мен өзімді шайхта дей албаймын. Талиб илим талап қылған бір жөнөкөй, илимдин артынан жүрген пендемін. Бүгін бір несеге жеткен болсам, ошол мектепте оқуған, 4 тамғадан тұрған, атын жазалбаған эненин аракети ошонун алкыш батасы да. Аллага касам ичем. Мен ошо энемдин жасаган бир сооп иштеринен эли үчүн, жери үчүн бир тарбия кылып берген баласынын бирөөсүмүн. Урматтуу мусулман мыртыга, сен дагы ошол ак сүтүн берген эненин, балким энеңди бир дарак элестесең, ошонун бир шакчасысың. Ошонун бир мөмөсүсүн. Аллага касам ичем, ошондой мектеп же университет окубаган эненин тарбиясын алган балабыз. Жараткан Аллах табарак ва ар бирибиздин энелерибиздин тирүүлөргө узун өмүр, бекем иман берсин, ден соолук берсин. Өткөндөрүн Аллах Таала өз рахматына алсын. Эне бул ким? Ал мээримдүүлүк символу, сабырдуулук, боорукердүүлүк, эң тунук болгон, карама каршылыксыз болгон, бизги сүйгөн, бизди тарбиялык кылган эне. Эне бул ким? Эне сенин нажасатыңды жууган, кириңди жууган, сен үчүн түнү күн уктабастан тарбия кылган. Ал өзүнүн ден соолугу менен сени тамактандырды, суугарды. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн мен жума баянындагы соопторум, канча алаган сабактарымдын соопторун ошондой тарбия кылган энем үчүн хадия кылам. Урматтуу мусулман бир тууганым, ушул минбарда туруп, жараткан Аллах табарак ва тааладан жалбарып сурам: Аллахым, менин эгер бир жасаган ишимде сооптор болсо, ушул жасаган соопторун маркум энеме жеткизип, мүрзөсүн нурдуу, жаткан жерини бейиштин бакчалардан бир бакча кылгын. Эгер өмүрү менин колумда болгондо, өмүрүгө өмүр кошуп бермекмин. Эгер мен колумдан бир нерсе келсе, эң бийиктикке көтөрмөкмүн. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, сенин да, менин да колубуздан эч нерсе келбейт. Ажал келген кезде каарлыкка, жашка, башкага карабайт экен. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллага касам ичип, пайгамбар тарбия кылган, пайгамбар чыккан минбардан айтарым: валлахи, биллахи, таллахи касам ичем, эч бирибиз эненин акын, кадыр баркын өз ордуна кое албайбыз. Эненин акын бир гана Аллах кадыр барктайт экен. Ошондуктан да Аллах Таала мен сөзүмдү баштаганда ал жаннату тахта акдамил уммахат, бейиш энелердин кадамынын астында деп Аллах Таала бейишти энелердин кадамынын астына коюптур.